Адистер санитардык полигондогу атмосферанын абалы кандай экенин билгени келишти. Мындай текшерүүлөр маал менен жүрүп турат. Экологдордун айтымында Бишкек шаарынан чыккан акыр чекирдин баары ушул жерге төгүлүп, быкшып түтөгөн таштандыдан чыккан түтүн шаарды каптап, абанын булганышына 15%га чейин салым кошуп келген. Былтыр таштанды көмүлгөндөн кийин абал оң жагына өзгөргөн. Бишкек шаары боюнча квартал сайын мониторинг кылып турабыз атмосфералык абаны. Санитарный полигон боюнча айта кетсек, былтыр январда түтөп жаткан убагында мониторинг болгон, түтөп бүткөндөн кийин мониторинг болгон. Түтөп аткан убагында алтын казык конушунан алганда батыш тарабынан 9 эсе көп көрсөткөн болсо азот кошкучкылы, түтөп бүткөндөн кийин азот кошкучкылы 1 эсеге эле көп көрсөткөн. Өлкөдө өрүш алган текстиль тармагынан көп көлөмдөгү калдыктар артат. Мурда аны мончого жагып же таштанды талаасына келип күйүп жатчу. Азыр шаар бийлиги 700дөн ашык тигүү тармагы менен келишим түзүп, унаа менен ташып келип атайын жабдуу аркылуу өрттөп жатат. Бул дагы экологияны сактоонун бир жолу. Суткасына 20 тоннага жакын шейный отходторду күйгүзөт. Биз дагы быйыл Кудай буйруса дагы бир экини алабыз. Ошондо күнүнө 20 эмес, биз 60 тоннага чейин күйгүзгөнгө кудурети жетет. Бул жака күйгүзгөн максатыбыз бул бирден бири эч кандай түтүн чыкпайт. Таштанды талаадан чыккан түтүн аэропортту көздөй каптап, аба транспортторунун учуп конуусуна дагы кедергисин тийгизип келген. Аянты 75 гектар полигондун дээрлик бардыгы топурак менен көмүлүп, бак тигилип жашылдандыруу иштери башталды. 2 гектардан ашык жери токой тилкесине айланат. Ышка каршы күрөшүү аракеттери өз жемишин берип, Кыргызстандын борбору абасы кир өлкөлөрдүн тизмесинен төмөн түшкөн. Жалгыз эле бул санитарный полигон эмес да, башка жерлерде алып турабыз. Андан тышкары датчиктер турат. Гидрометтин датчиктери бар, Мувгриндики бар бизде, Америка посольствосунуку бар. Индекс качества воздуха менен алганда жалпы салыштырганда смог кадимкидей эле азайды. Мисалы мына кечинде алганда биз Кыргызстан 31-чи месседе болдук кечинде. Суук түшүп атканда эле кечинде саат 6-ларда. Мурда деген өзүңөр билгендей 5-6-чыга чейин чыгып кетчүбүз. Экологдор мыйзам бузган ишкердик субъектилерди дагы аныктап чара көрүүдө. Былтыр 1,5 миллион сомдон ашык айып салынып өндүрүлгөн. Борбор каланы өнүктүрүү боюнча бир катар чаралар каралган. Анын катарында экологияны сактоо дагы камтылган. Уланбек Тиханбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.